Спортто жеңүү жана жеңилүү болот. Башкысы талбас аракет керек. Мына ушул сөздү Жасмина Жумамүдүнова жашоодогу негизги урааным деп эсептейт. Ал футболду жаңыдан ойноп баштаганда каршы чыккандар көп болгондугун айтат. Акыры тынымсыз аракеттин натыйжасында Кыргызстандын улуттук курамасында ойноого мүмкүнчүлүк алгандыгын кубануу менен баяндайт. Ага көп жылдан бери тандала албай жүргөм. Анан биринчи оюн ошо улуттук кураманын тренери бар, ошакта ошо тренердин кыздар менен оюн болду. Ошол оюнда Кыргыз Республикасынын кыздар футбол федерациясынын президенти да келип көрүп кетти. Келип анан Нарынга келгенден кийин анан чалып мага чакыруу жиберишти. Чакырууга барып сборго бир жума болду. Бир жуманын ичинде аябай дисциплинированный тренировка болду. Жакшы даярдык болуп атат. Азыр эми кайра экинчи этап сбордо жакын болот. Жакында ушу сборго кайра чакырат деп үмүттөнөм. Нарын облусунда кыздар арасындагы футбол командалары 4 жылдан бери түзүлүп, облустук деңгээлде оюн талаасында күч сынашып келет. Ал эми облустун атынан кыздар курама командасы быйыл түзүлүп 3 муундагы 11, 12 жана 13 жаштагы кыздардан куралган. Бишкек шаарындагы Кыргыз Республикасынын чемпионатынын биринчи айланпасына катышып, облус намысын коргоп келишкен. Учурда экинчи айланпага даярдыктар көрүлүүдө. Булардын түзүлгөн быйыл эле биринчи жолу Кыргыз Республикасынын чемпионатына катышып келди. Ал Бишкек шаарында болду. Анда буюрса жетишкендиктер жакшы. Биринчи айланпасына бардык. Эми августта экинчи айланпасына барабыз. Даярдыктарды көрүп жатабыз. Буюрса дагы жетишкендиктерге жетебиз. Теңир толук кыздардын курамасы жаңы жана жаш команда болгондуктан техника, тактикалык жактан машыгуулар жетишпей жатат дешет адистер. Мындан улам спортчулар убактыларынын көбүн футбол талаасында өткөрүп, күн сайын жаңы ыкмаларды үйрөнүшүүдө. Кыздардан улуттук курама командада ойноп жаткандыгы биз үчүн өзгөчө сыймык. Азыр баягы техникалык жактан, ушу тактикалык жактан ушул биздин ушу кыздарыбыз кичине баягы деңгээли кичине жетишпей атат, бирок эми бара-бара көптөгөн ийгиликтерге жетебиз деген ишеничтебиз. Анткени мына биз деле ушу 3 жыл 4 жылдан бери ушу жаңы түзүлгөн команда болуп биз азыр бирок жакшы эле буюрса кыздарыбыз алдыңкы мына курама командаларга кыздарыбызды бере баштадык. Бул эле биздин баягы ийгилигибиз болот. Коомдо калыптанып калган кыздар футбол ойнобойт деген өңдүү стереотиптерди четке кагып, ага кызыккандардын саны өсүп жаткандыгы байкалат. Бирок азыркы облустун курамасында ойногон кыздардын басымдуусу Нарын шаарындагы мектеп окуучулары. Алдыда райондордон мыктылар тандалып, дагы да болсо Дубандын күчтүү командасын түзүү аракеттери көрүлүп жатат.